Бүгүн 24 августта Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында Республикалык жоокерлердин энелер комитети Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы менен бирдикте мыкты аскердик бөлүк энелердин көзү менен жана жоокердин ден соолугун көзөмөлдөө аттуу республикалык конкурстарды жыйынтыктоо салтанаттуу мааракесин өткөрдү. Сынак 2017 жылдын январь айынын башында жарыяланган жана ага республикалык бардык күч түзүмдөрү катышууга чакырылган. Мыкты аскердик бөлүк энелердин көзү менен аттуу сынактын максаты Кыргыз армиясынын аброюн жогорулатуу, аскердик бөлүктөрдө уставдык эмес мамилелерди, укук бузууларды жоюуга, жоокерлердин моралдык психологиялык демин көтөрүүгө багытталган. Ал эми куралдуу күчтөрүндө биринчи жолу өткөрүлүп жаткан жоокердин ден соолугун көзөмөлдөө аттуу конкурстун алкагында аскер бөлүктөрдөгү санитардык мекемелердин, фельдшердик пункттардын абалына көзөмөл жүргүзүү каралган. Жоокерлердин энелери өлкөбүздүн бардык булуң бурчундагы аскер түзүмдөрүн ар бир аскердик комиссариаттарда кыдырып, сынактын негизги критерийлери боюнча текшерүү иштерин жүргүзүп, мыкты аскердик бөлүк, мыкты аскердик комиссариат наамына татыктууларды конкурстардын бекитилген жобосунун негизинде аныкташкан. Жеңүүчүлөр гран-при, биринчи орун, экинчи, үчүнчү орунга чыккандар дипломдор, кубоктор, баалуу белектер жана ошондой эле комитеттин эне мээрими жана урматы медали менен сыйланышты. Республикалык жоокерлердин энелери комитети тарабынан жүргүзүлүп жаткан сынактын башкы демөөрчүсү KG Group курулуш компаниясы болгон. Белгилей кетсек, KG Group курулуш компаниясы бул сынактан тышкары жоокерлер энелеринин апам жапкан нанды сагындым акциясын чек араны көздүн карегиндей коргогон жоокерлерге өткөрүүгө демөөрчүлүк көрсөтүп келген. Эне деген өзүңүздөр абдан жакшы билесиздер. Эне бул коргоочу, сактоочу. Ошондуктан биздин өзүбүздүн миссиябыз бар. Эне катары роль матери. Өзгөчө мына жоокерлерге, жаңы келген жоокерлерге биз чын айтканда мына дем күч бере турган, энелик мээрим бере турган мына биздин роль болуп аткандан кийин дайыма ушу биздин мамлекетибиздин чекти коргоп турган биздин жоокерлер менен дайым бирге болобуз. Ошондой эле ушундай биздин ушундай жакшынакай идеябызга колдоо көргөзүп келген ушу KG Group компаниясынын президенти Ташевка мен ушунчалык ыраазычылыкты айтам. Бул бардык бул уюштуруучуларга биринчиден ыраазычылык билдирип кетебиз. Энелер комитетине жана ошондой эле KG Group фондунун жалпы мүчөлөрүнө бул ойлойм бардык Кыргызстандагы болгон бөлүктөрдү бардыгын бириктирип ынтымакка чакыруу десек де болот. Жана ошондой эле аскердеги таланттар дагы бар экендигин билдирип, бардык жоокерлерге көмөк көрсөтүү бир чети жана көңүлдөрүн ачуу деп эсептейм муну. Максаты ушул армияга коомчулуктан жардам берүү менен бирге биздин Кыргыздын армиясына жоокерлерге бир күч дем берсек, дух берсек, стимул берсек, аларга баягы орустар айткандай боевой дух берсек деген максатта ушундай баягы жардам берүү, демөөрчүлүк кылганды улап келатабыз. Улуттук идеология болгон армияны колдоо ар бир жарандын, ар бир ишкердин милдети. Ошол багытта бир Кыргызстандын жараны катары, Кыргызстанда туулуп өскөн ишкер катары милдеттүү түрдө жардам берип келатабыз.